Бир да коррупционерди колдогон эмеспиз. Президент Жусупбек Кургунбай уулунун билдирүүсүнө комментарий берди. Күн мурун Жогорку Кеңеште саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишмердигин текшерүү боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Ага депутат Жусупбек Кургунбай уулунун министр жөнүндө айткан акыркы билдирүүлөрү себеп болду. Эл өкүлү чоң трибунадан министр президенттин ишенимине кирип, туура эмес иштерди жасап жаткандыгын айтып чыкты. Депутат министр тирешине байланыштуу кабар агенттигине президент Садыр Жапаровго кайрылып, пикирин укту. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Саламатчылык. Садыр Нуркожоевич, бул жолу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге байланыштуу маселелерге токтолсок. Алгачкы эле суроо. Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Кургунбай уулу Алымкадыр Бейшеналиев президенттин ишенимине кирип алып, туура эмес иштерге барып атат дейт. Сиз менен достук мамилеси барбы? Досум да эмес, братым, сватым да эмес. Жоңона жакшы иштеген, коррупция менен уурулукка каршы күрөшүүдө тайманбаган министр болгон үчүн кармап жүрөм. 30 жылдан бери саламаттык сактоо министрлигиндеги уюп калган коррупциялык системаны талкалап жок кыласың. Карапайым эл үчүн жакшы шарттарды түзүп бересиң деп шарт койгом. Колунан келишинче аткарып атат. Ага каршылыктар абдан күч экенин баарыбыз жакшы билебиз. Мен бул эле министрди коргоп аткан жокмун. Коррупцияга каршы күрөшкөн, уурулуктарды токтоткон бардык министрлерди коргойм. Эгер өздөрү коррупцияга, уурулукка аралашса, анда андай министрлерге айоо жок. Көрүп эле жүрбөйсүңөрбү? Эгер уюган коррупцияны, уюган уурулукту жок кылуу үчүн күрөшүп жаткан министрлердин баарын туш-туштан талап жей берсек, эртең эч бир министр иш кылбай коет. Эптеп күн өткөрмөй башталат. Тигил менен жаман көрүшпөй эле коеюн, муну менен жаман көрүшпөй эле коеюн деген позицияга өтүп алып, эптеп убакыт өткөрүп жүрө бергендерди көрүп калбадыкпы? Убакыт күтпөйт, тез-тез иштешибиз керек. Бир эле жактуу болбой, эки жакты тең карайбыз. Эгер депутат айткан фактылар аныкталса, сөзсүз жазалайбыз. Парламентте депутаты Алымкадыр Бейшеналиевди бир катар мыйзам бузууларга айыптады. Анын бири алтын балалык реабилитациялык борборун ишке киргизүүгө байланыштуу. Бул борборду ишке киргизүү тапшырмасын өзүңүз берип, анын ачылышына да катыштыңыз эле. Курулуш иштеринен кабар алып турсаңыз керек. Депутат Жусупбек Кургунбай уулу айткандай, бөлүнгөн каражаттын тең жарымы желип кетиши мүмкүнбү? Муну да текшерип көрүшсүн. Депутаттык комиссия түзүшкөн турбайбы? Өз көздөр менен көрүп келишсин. Бирок мен бир нерсени айтып коюшум керек. Мен кызматка келгенде биринчи жолу барып көргөнүмдө имараттын сөлөкөтү эле турган. Бизнесмендерден толук бүтүргөнгө жардам бергиле деп жардам сурагам. Ал убакта мамлекетте акча жок эле да. Алар эсептеп чыгып, аягына чейин бүтүрүш үчүн 15 миллион доллар, 1,5 миллиард сом болот экен. Биздин күчөбүз жетпейт деп келишкен. Себеби жалпы аянты 28 миң чарчы метрди түзөт. Анда өзүбүз эле эптеп бир нерсе кылып бүтүрөлү деп марафон уюштурганбыз. Элден 58 миллион сом түшкөн, Кумтөр 200 миллион сом берген. Эпид фонд 33 миллион сом берген. Бардыгы болуп 291 миллион сом берилген. Эгер депутат айткандай, ушул акчадан жеп койгону аныкталса жазалайбыз, төлөтөбүз. Биз бир дагы министрди коррупциясы же уурулук үчүн коргогон эмеспиз жана коргобойбуз. Буга чейин канчалаган министрлер кетишти, канчасы камалып чыкты. Көрүп эле атпайсыңарбы? Эл өкүлү министрдин ондогон элиталык делген батирлери, эбегейсиз байлыгы бар экенин да айтты. Ал турсун Дубайда, Туркияда дагы бар дейт. Эми текшерүү жүргүзүлөбү? Текшерип көрүшсүн. Качан алган? Кайсы акчага алган? Барын текшерип көрүшсүн. Эгер акыркы 3 жылда алган болсо, анда конфискация кылабыз, жазалайбыз. Себеби 2020 жылга чейин мен билгенден Алымкадыр Бейшеналиевдин Дубайда, Туркияда батирлери жок болчу. Сурообузга убакыт бөлүп жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңерге ийгиликтерди каалайм. Маектешкен Кабар Куманын башкы директору Медербек Шерматалиев. Булак кабар кежи.